мамлекеттик ишканага карап биз ар дайым өз жоопкерчиликти алабыз. Убагында мен ойлойм баарыңар эле убагында төлөп алат болуш керек э. Быйылкы жылы айта кетип турган болсок 26-жылы эле уже 100 миллион сомго жакын акчаны төлөп берет да биз. Бүгүн мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан АСАГА боюнча жол кырсыгынан жабыр тарткан жарандарга камсыздандыруу төлөмдөрү тапшырылды. АСАГА бул автотранспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилиги милдеттүү камсыздандыруу. Бул полисти алган жарандар жол кырсыгы болгон учурда чыгымдарын жабуу үчүн 150 миң сомго чейин кенемте алышууда. Алардын бири Бишкек шаарынын тургуну Шумкар Нурматуулу. Унаасы менен Махатма Ганди, Күрөңкиев көчөлөрүнүн кесилишинде жол кырсыгына кабылган. 9 март күнү мен артымдан бир машина сүзүп кеткен. Анын страховкасы бар экен. Алар бага төлөп берип атышат. Пайдасы бар экен, уже алыш керек сөзсүз. Баарына совет айтам, уже алыш керек да, бул страховка жакшы нерсе экенин мындайчы. Мен башында ишенген эмесмин, чынын айткандачы. Начальниктин баасы менен бааланганы бул 256 миң сомго бааланган. АСАГАнын эмеси боюнча бул 150 миң сом берилет экен. Анын самый максимальный 150 миң сомду бүгүн сертификатын алдык, 3төн кийин которуп берилет дейт. Эгер ошол кезде страховканы кылбай болсок, бул бизге берилбейт эле да. Бул да болсо бир жардам болуп калды. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына ылайык өлкөдө 1 миллион 909 миңден ашуун унаа бар. Мындан улам унаанын көптүгүнөн өлкөдө айрыкча Бишкек шаарында кырсыктар байма-бай катталып келет. 2026 жылдын башынан марттын 15-ине чейин 28 миңге жакын айдоочу унаасын камсыздандырып, АСАГА полисин алган. Акыркы бир жумада эле камсыздандыруу уюмунун Бишкек филиалында 3 миллион сомго жакын кенемте төлөнүп берилген. Бүгүн ушул мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун головной офисинде бизде ушул иш-чара өттү. Биздин жабырлануучу тараптарга 6 миллион сомдон ашык төлөмдөрдү жүргүздүк. Бул жалпы республика боюнча. Андан тышкары бөлүп айтып кетсем, ошо Бишкекте биздин жарандарга 3 миллион сомго жакын акча төлөндү. Бунун баардыгы АСАГА полиси боюнча. Ушундай төлөмдөр бизде жума сайын жүрүп турат. 3 миллион, 5 миллион, 6 миллион ар кандай ушундай суммалар төлөнөт. Жыл башынан бери биздин уюм 100 миллион сомго жакын акча төлөп берди. Белгилесек, үстүздөгү жылдын январь-февраль айларында мамлекеттик камсыздандыруу уюму дээрлик 100 миллион сомго чукул төлөм жүргүзүп, АСАГА жана жаратылыш кырсыктарынан турак жайлары жараксыз абалга келген жарандарга компенсация төлөп бергени маалымдалды. Айгерим Дүйшөбаева, Ринат Эрмеков, Эркин Тоомон мамлекеттик расмий гезитинин YouTube каналы, Бишкек шаары.